Мына ушундай кадырман теле көрүүчү, биз болсо жарнамалык тынугудан соң кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз. Бүгүн бизде конокто ораторлук чеберчилик боюнча эксперт Бактыгүл Абдылдаева бүгүн бизде конокто. Эмне үчүн бүгүн ораторлук чеберчилик боюнча экспертти чакырдыңар деп турган болсоңуз, көпчүлүк учурда биз өз оюбузду айта албай, же болбосо жумушта, көчөдө, досторубуздун арасында кээде сүйлөөдөн тартынып, же болбосо эмне айтарыбызды билбей калган учур болот. Эң негизгиси той топур маарекелерге барганда керек болсо микрофонду кармагандан баягы кооптонуп, корккон учурларыбыз болот го. Мына ошондуктан анан сүйлөө чеберчилиги боюнча экспертти бүгүн бизге конокко чакырдык. Кош келиптирсиз Бактыгүл айым. Кутмандыңыздар менен, саламатсыздарбы? Сизден дагы. Ыраазычылык атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Эми негизи ораторлук чеберчилик боюнча эксперт деген ким? Ораторлук чеберчилик боюнча эксперт бул сүйлөө, кандай десем, ыкмасын, системасын билет. Үнү, дикциясы, интонациясы туура коюлган болот. Сөздөрдү, сүйлөмдөрдү туура коюп, таттуу сүйлөп, мазмундуу, шириндүү сөздөрдү түшүндүрүп бергенде, ошо ораторлук чеберчилик боюнча эксперт деп аталат да. Кандай сүйлөш керек, идеалдуу түрдө, ой пикириңди кандай түшүндүрүшүң керек, аргументтер менен кандай айтышың керек, өзүңдүн идеяңды, кандайдыр бир өзүңдү самопрезентация деп коет, өзүңдү тааныштырганда кандай туура жолдор менен сен басышың керек, ошонун баарын биз үйрөтөбүз. Жакшы экен, петличкаңызды бул жакаңызга кадап алыңыз, жерге түшүп калыптыр. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сизде дагы сүйлөө маданияты боюнча, кеп маданияты боюнча, же болбосо өзүңүздүн оюңузду эркин айта албай жатсаңыз, өзүңүздү кысып жатсаңыз, жумуш издегенде мисалы барып жетекчиликке кантип кайрыларыңызды билбей жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө ушул ораторлук чеберчилик боюнча эксперттерге кайрылсаңыздар болот. Анткени сүйлөө чеберчилиги, сүйлөө маданияты дагы биздин жашообузда негизги ролду ойнойт экен да. Анан эми кандай учурда биз ошол ораторлук чеберчилик боюнча эксперттерге кайрылышыбыз керек? Эмне болгон учурда барышыбыз керек? Мисалы үчүн, ар бир адам өзүнүн лидерлик потенциалы менен жаралат да. Мисалы үчүн, кичинекей ымыркай алдейлерди алалы да, мисалга. Алар төрөлгөндөн баштап үнү канчалык катуу чыкса, ошончолук ыйлап, тамакты талап кылат, нааразычылыгын билдирет, бир нерсени алам, кызыгам десе, ошончолук ачык, айкын, түз катуу үнүн чыгарып туруп сурайт да. Тили чыга элек баланы алсаңыз, бир нерсе сатып бер, бул кызыктуу бир кооз буюмду алам деп тартылат ошого. Ачык, түз айтат да. Бул эмнени айгинелейт? Бул жерде ар бир адам ошо лидердик потенциал менен төрөлөт да. Бирок лидердик потенциалды айрым адамдар атайын ачкычты таап, ачып алат. Кээ бир адамдар көбүн эсе ал потенциалын ачпай, ал чаңга өзүнчө эле баягы толуп жабылып, көмүлүп калат да. Ошол лидерлик потенциалын эч кандай кылып колдоно албай калат. Ошондуктан ар бир адамда бул ресурс бар. Бул ресурсту канчалык эртерээк ачып алсак, ошончолук ийгиликке, жеңишке, жемишке жетишибиз кыска болот, жол кыскарат жана ыңгайлуу, тегиз жолдор менен бат эле жетип алабыз да өзүбүздүн жеңишибизге. Жакшы экен, андан сырткары ошол туура так даана сүйлөгөнгө дагы үйрөтөсүздөр. Анткени кээ бир учурда баягы үнүң так даана угулбайт го. Кээ бир адамдар болсо өзүнүн үнүн уккусу келбейт. Ушундайлар болот да. Сизге дагы кайрылат болуш керек. Ооба, сөзсүз. Жазгүл, билесизби, мисалы үчүн бир нерсени биз айырмалап алышыбыз керек да. Мисалы үчүн, унааны от алдырганда, унаанын ичинде болсок, унааны от алдырганда, унаанын от алган мотору жумшагыраак угулат да биздин кулакка. Эгерде ошол дабышты биз от алдырып туруп эшикке чыгып укканда, унаанын үнү корс угулат, катуу угулат, ачуудай угулат, ачык угулат да. Үн дагы ушундай. Өзүбүз сүйлөп жатканда өзүбүзгө жумшак, тегиз сүйлөп аткандай угулат да. Биз диктофонго же өзүбүздү видео запись кылып туруп уксак, үнүбүз башкача акустика менен угулат. Анткени бул жана техника биздин вибрацияларды башкача кылып өзүнчө мындай өзгөртөт да биздин үнүбүздү. Ушуну эске алышыбыз керек. Буга кандай кылыш керек? Баягы видео запись голосовой коюп алышы керек диктофонго. Мен үнүм жакпайт, мен үнүм мындай чыгып атат, тигиндей чыгып атат деп адашып калышат да. Ошондуктан буга диктофонго жаздырган үнгө биринчи адам өзү көнүш керек.
менин үнүм мындай чыгат экен, акустикасы мындай болуп өзгөрүлөт экен депчи. Ушуну биз эч качан мындай айырмалап алышыбыз керек да. Экинчи себеп азыр баягы динамика күчөп атат. Мегаполистерде, биздин борбордо тыгындар, унаа тыгындар, кезектер, дүкөндөрдө көп да, калктын саны күндөн күнгө өсүп атат да. Ошондуктан убакытты үнөмдөө бул трендке айланды да. Ошондой эле биз убакыттан тышкары сөздү дагы үнөмдөп айтып калдык да. Мисалы үчүн сөздөрдүн ортоңку тамгасын жутуп сүйлөйбүз, же акыркы тамгасын жутуп сүйлөйбүз. Жөн эле СМС кат жазышканда, мисалы үчүн азыр, ооба деген сөздөр 2, ооба 4 тамгадан туруп атса, ооба деп жазып коюп атабыз да. Азырды азыр деп коебуз да. Анан мен өзүм студенттериме кайрылам да, туура жазышты билесизби десем, билем дейт. Анан эмне себептен сиз бул сөздү мындай кылып өзүңүз которуп жазып алатасыз десем, мен убакытты үнөмдөп атам. Ооба деп 4 тамганы жазгандан көрө 2 тамганы жазып, өзүмдүн да убактымды үнөмдөп атам. Мен жазышып аткан адамдын да убактысын үнөмдөп атам деп айтат да. Бирок бул туура эмес деп мен эсептейм. Анткени ар бир сөздүн ээси болот. Эгерде сөздү биз сулуу кылып, кооздоп, таттуу, ширин кылып атасак, ошончолук биздин үнүбүз дагы башкача бир деңгээлге көтөрүлүп, айтылып аткан сөзүбүз кандайдыр кооз болуп, уккулуктуу болот да. Ал эми эгерде биз сөзүбүздүн ортосундагы тамганы жутуп, аягындагы тамганы жутуп, же өзүбүзчө кыскартып алып сүйлөсөк, ошондо биздин сөзүбүз, сүйлөө речибиз жагымсыз боло баштайт да. Анын себебин көпчүлүгү билбейт. Мисалы үчүн адам жаратылышта угуу процесси, көрүү процесси, даам сезүү процесси дайыма кооз нерселерди издейт да. Мисалы үчүн кулагыбыз кооз жакшы үндү укса, ошону тынбай, таажабай уккубуз келе берет да. Көзүбүз дагы кооз буюм, кооз жер, кооз жаратылышты көргөндө, ошону көрө берсек, карай берсек дейбиз. Жагымсыз бир картина болуп калса, андан шашып көзүбүздү ала качабыз. Ошондой да даам сезүү процессибиз дагы. Биз кандайдыр бир ширин, даамдуу тамакты жегенде, ошол ширин даамды издеп калабыз да. Ошондой эле кулагыбызга биз акцент кылышыбыз керек. Канчалык сиз сулуу сүйлөсөңүз, сөзүңүз орду менен болсо, сөздөр сонун болуп аталып атса, эч кандай кыскартылбай, үнүңүз бир тон менен кетип атса, мындай үндү ар бир адам уккусу келет. То есть оратор бул лидер. Анын үнүн угуп, ага тартылып, анын баскан жолун артынан кете турган адамдар, бул лидердин ошо эң башкы максаты да. Лидер жөн эле чыгып, оратор жөн эле сүйлөп, баягы басып кетип калыш бул аздык кылат. Лидер өзүнүн кадамы менен башкаларга үлгү көргөзүш керек. Жүргүлө, бул жерде башка жол бар, жеңил жол бар, тегиз жол бар деп, ошо өзүнүн сөзү менен, өзүнүн багыты менен идеалдуу түрдө ошонун баарын түшүндүрүп бериш керек. Эми үнүбүз так даана угулуш үчүн, андан сырткары өзүбүзгө ишеничтүү сүйлөө үчүн, анан үнүбүз уккулуктуу угулуш үчүн биз үйдөн өзүбүз бир кандай бир көнүгүүлөрдү жасап, бир аз оңдоп алсак болобу? Албетте, Жазгүл, сиз деле билет болушуңуз керек, журналисттер көпчүлүгүбүз биз ушу артикуляциялык упражнениялар жасайбыз. Ошентип биз журналист болгонбуз, туурабы? Сиздин үнүңүз, биздин үн деген идеалдуу түрдө болуш керек. Анткени камера, телевидение, микрофон дегендер биздин үнүбүздүн модуляциясын өзгөртөт. Ошондуктан идеалдуу түрдө бул техникаларды аткарышыбыз керек да. Башка себеп, эгерде журналистикадан алысыраак адам болсо, жөнөкөй кызматкер, врач болобу, дүкөнчү болобу, буларга тренер керек да. Мисалы үчүн ал интернетти карап бир 10-15 упражнение өзүнө таап алат дагы жасап баштайт. Ал туура жазып атабы, кандай ирет менен жазып атат, ошо булчуңеттери туура иштеп атабы, ошондой натыйжа бере алабы, ал билбейт, анткени анда түшүнүк жок бул боюнчачы. Ошондуктан педагогдун жардамы менен педагог анын проблемасын аныктайт, диагностика кылат. Мисалы үчүн ш тамгаларын атай албайт экенсиз, же к тамгаларында кыйналып калып атат тилиңиз, же сыны, же чыны жумшак айтып атасыз деп туруп, атайын жеке индивидуалдуу түрдө атайын ошо техникаларды тандап, жазатып, өзү байкап көрөт. Да, могу жерин туура эмес кылып атасың, бул жерин туура эмес кылып атасың, бул жерин мындай кылышың керек, бул жерде тигиндей кылыш керек депчи. Ошондо результат болот. Ал эми жөн эле жанагы галочка деп коебуз го, галочка үчүн 10-15 упражнение тандап алып, аны жазай берип, туура жазып атканда да билбей эле убакытты просто өткөрүп жибересиз. Бул биринчиден, экинчиден натыйжа бербей коет дагы, адам өзү чарчап калат.
мен эчтеке натыйжа берген жок, мага эффект берген жок, мага анда эмне кереги бар бул техникалар, бул анда жөн эле куру сөз экен деп баягы өзүнүн каалоосу кетип калат да. Бул биринчиден. Экинчиден, артикуляциялык техникалардын 10-15-ин адам эч качан эстей албайт. Эстесе дагы чарчап, тажап кетет, убакыт таппай калат да. Ошондуктан биринчи 2-3 өзүңдүн проблемаңа жараша тандап алыш керек техниканы, ошону тынымсыз, регулярно аткарыш керек. Системалуу түрдө. Мисалы үчүн бүгүн аткардыңыз, 2-3 күндөн кийин чарчап калдыңыз, же убакыт болбой калды, же унутуп калдыңыз, анан кайра 2-3 күндөн кайра баштасаңыз, бул эч кандай натыйжа бербейт, майнапка келбейт. Мисалы үчүн тренажердук залдарга барып атышат балдар, прессти мен булчуң этимди аябай жакшылап даярдайм деп ошого барып атышат дагы, бирок алар үзбөй, күнүгө жумасына 2-3 жолу барат дагы, жакшы жыйынтыктарды алат. Ошондой эле биздин сүйлөп турган речибиздеги булчуңдарыбыз дагы ошондой машыгууга муктаж. Мисалы үчүн биз сүйлөп жатканда азыр бизге 100гө жакын булчуң жардам берип, ошолордун жардамы менен биз добуштарды чыгарып атабыз да. Мисалы үчүн басуу, жүгүрүүдө дагы нейрондор азыраак колдонулат экен да. Биздин сүйлөөбүздө нейрондор баскандан да, чуркагандан да көбүрөөк колдонулат. Бул эмнени айтат? Демек, бул физикалык түрдө бул өтө оорураак процесс да, баскан, чуркагандан карагандачы. Ошондуктан ошо эркелек системаны, ошо фундаментти жакшы билгенден кийин өзүң жакшы профессионалдуу тренерге кайрылып, өзүңдүн проблемаңды чече баштасаң болот. Анан сиз айтып өттүңүз да, ички потенциалы ачылбай калган адамдар ошол оратордук чеберчиликке боюнча экспертке кайрылса болот деп. Анан сизге кайрылып, ошо сиз айткандай ички потенциалы ачылбай, катылып, чаң басып калган адамдар сизге келип, анан алардын жашоосунда кандайдыр бир өзгөрүү болуп, же жумуш менен камсыз болуп, же болбосо айлап, жылдап, кыялданып жүргөн баягы нерсесине жеткен баягы жыйынтыктар барбы дегеним да? Ооба, албетте бар. Мисалы үчүн көп эле, бирок мен азыр эстеп кетсем, Ольга деген орус айым бар да. Ал кайгылуу бир окуя болуптур. Авто кырсыкка катты эме калган. Авто кырсыктан кийин ал өзү дүкөнчү болуп иштечү да, 10-дон 10га чейин иштечү да. Андан кийин врачтар, дарыгерлер айтыптыр да, сиз туруп иштегенге болбойт. Физикалык мындай өзүңүздү сакташыңыз керек, коргошуңуз керек. Физикалык көбүрөөк сиз кыймыл болбойт сизге депчи. Андан кийин ал башка таптакыр башка жашоо баштаганда, мен курстарыма келип, артикуляциялык упражнениялар аябай жакшы аткарып атты да. Өтө тартиптүү окуучу болду. Үнүн башка деңгээлге көтөрдүк. Коркуу сезими, камера, жана видео звонок кылышчу экен да. Видео звоноктон дагы тартынчумун дейт да. Видео звонок, аудио запись, анан кийин сүйлөө речин, структура баарын түздөп койдук да. Мисалы үчүн өзүнүн аргументтери менен сүйлөө, кооз сүйлөө, ошонун баары оратордук чеберчиликке кирет да. Тамгаларды жашынакай кылып атоо, интонацияны тууралоо, дикциялар өтө чоң ролду ойнойт да. Ошонун баарын биз ылайыкташтыргандан кийин азыр эң атактуу нумерологдордун бирөө болду да. Москвага көчүп кетти. Азыркыга чейин биз достук мамиледебиз, жазышып турабыз, бирок жашоомду сиз менин жашоомду 100%га өзгөртүп койдуңуз дейт да. Ушунчалык да, ал эмес видео звоноктон тартынган адам, мен азыр нумеролог болуп, онлайн сабактарым да бар, офлайн сабактарым да бар. Саатына бир канча жакшы каражат табат экен. Үнү дагы идеалдуу түрдө болду. Спикер болуп азыр россиялык сахналарга чыгып жатат да. Бул биринчи. Экинчи, эсимде калган окуя Адилет деген жигит да. Өзүнө өзү ишенбеген, үнү ичке чыгат экен. Чындыгында ичке чыгат экен, сөздөрдү чайнап айтат экен. Өзү жаш кезимде ушундай тартынчаак болчумун дейт да. Ошо бойдон калып кетиптир да. Анан ал бала менен жакшы иштештик. Ал менин курсума келген себеби бир кызды өтө жакшы көрүп калыптыр. Бирок ал кыз жанына баргандан да коркчу экен да. Анан кийин мага жардам бериңизчи, ушу мен лидерлик потенциалымды ачып бериңиз, үнүмдү кичине жоонураак кылып бериңиз депчи. Биз интенсивдүү түрдө 2 ай иштедик Адилет менен. Адилет анан буга чейин, анан мындан кийин Адилет болуп өзгөрдү да, фамилиясын атабай эле коеюн. Соцсетте өтө активдүү бала да. Өзүнүн ишкерчилигин ачты, дап жанына бара албай аткан кыз менен жакшылап таанышып, колун сурап үйлөнүштү.
Ошондуктан бул өтө жакшы жеңиш деп айтам. Ушундай мен окуучуларымдын жемиштерин көргөндө мен өтө кубанам да. Анан Адилет айтат, сиз жашоомду өзгөрттүңүз. Менин жеке жашоомду курганга жардам бердиңиз. Жана мебель жасайт да, мындай эмеректердичи. Анан өзүмдүн чакан ишкерчилигимди ачканга жардам бердиңиз. Менин жашоомду 100%га өзгөрттүңүз депчи. Мен өзгөрткөн жокмун. Өзүнүн ошо тарбиялуу дисциплинаны сактап туруп, менин көргөзгөн айткан техникаларымды аткарып, мен айткан алгоритм матрицаларды аткаргандыктан ал ошол деңгээлге чыкты да. Ошондуктан мен айтам, жок, биринчиден өзүңүзгө өзүңүз рахмат айтыңыз. Анткени катышып келгендер бар, бирок таштап салып атышат да. Жалкоолонуп, же убакыт таппай калышат. Бул жерде дисциплина керек. Үзбөй, системалуу түрдө, сиз билесиз да, системалуу түрдө гана аткарганда гана биз жакшы натыйжага жетебиз да. Анан бизде эң баягы көйгөйлүү маселе да, той топурларга, маарекеге барганда, чоң иштеген коллектив менен отурганда, досторуң менен, курбуларың менен отурганда кээ бир адамдар сүйлөгөндөн качат деп туруп эле колун крест кылат да. Анан эмне болгондо ушинтип биз сүйлөгөндөн качып калабыз негизи. Бул жерде мындай да, глассофобия деп коет да. Глассофобия бул далилденген синдром да. Адам тартынчаак болот, жабык болот, коомго уялат, анан коркот көпчүлүккө чыккандан. Ал үчүн көпчүлүк 2-3 адам турганда эле көпчүлүк деп эсептелинет да. Ал үчүнчү бардыгына макул эптеп эле ошо элдин астына чыгып сүйлөбөш керек да. Бул жерде мунун себептери өтө көп. Кичинекей кезинде же генетикалык жактан болот да, же такыр бир практика жок элдин алдына, коомдун алдына чыкканга. Ошондой себептер аркылуу адам жабык болот да, коомго жабык болот, өзү жабык болот, сүйлөөдөн кача баштайт да. Анан кийин бул психологиялык жактан өзгөрүүгө алып келет да. Мындай адамдар бара-бара жалгыздыкты самай баштайт. Өзүнүн пикири, өзү профессионал, 20 жылдык профессионал болсо дагы, өзүнүн пикири, сунушу, идеялары болсо дагы аны айтпай өзүнүн ичинде сактап келе берет. Ал эми жетекчи кандай? Жетекчиге өзүңдүн сунушуңду, пикириңди айтып, ачык сүйлөшүп, идеяларды көтөрүп, суроо берип, суроого жооп так айтып турганда гана жетекчи сенин аракетиңди байкайт дагы, баса белгилейт. Ушу кызматкер өтө жакшы экен, жакшы түшүнөт, өзүнүн ишин мыкты билет, мен муну өзүмдүн оң колум кылам, же көтөрсөм болот башка жооптуу отделге депчи. Ал эми сен 20 жыл ошо жашооңду бердиң ошо кызматка, 20 жыл иштеп атасың, мыкты адиссиң, бирок ошо өзүңдүн адистигиңди айта албайсың, сүйлөй албайсың, элдин алдына сүйлөгөндөн коркосуң, тартынасың. Сен эч ким байкабай калат. Сен баягы массанын арасында кала бересиң да. Профессионалдуулугуң жөн эле тебеленип калат. Ошондуктан азыркы жашоодо бул оратордук чеберчилик өтө актуалдуу болуп жатат да. Саптын башында турат. Саптын башында профессионалдууңуз анан экинчи келет да. Биринчи ошо мыкты, так өзүңүздүн оюңузду туура сүйлөгөндү сөзсүз түрдө үйрөнүш керек. Мен башында айтып кеткендей, лидердик потенциал бардык адамда бар. Болгону ошо туура адистин эшигин кагып, ошо потенциалды ачып, анан жадырап, жайнап, кайнап, анан өзүңүздүн эмгегиңизге, айсбергдеги бийиктигиңизге акырындап чыксаңыз болот. Демек биз оратордук чеберчилик боюнча экспертке кайрылуу менен жашообузду баягы чейин кийин деп өзгөртсөк болот экен. Анткени сиз айткандай тартынып, сүйлөй албай, тактан айта албай, жетекчиликтин алдында кээ бир учурда оюбузду айта албайбыз, эмне десе эле макул болуп башын салып отургандар бар. Же болбосо сиз айткандай 2-3 кишинин башы бириккен жерде сүйлөй албагандар бар, 2 кишини көпчүлүк деп эсептегендер бар. Демек мына ушундайлар сөзсүз оратордук чеберчилик боюнча экспертке кайрылганда анын үнү, анын дикциясы, анын туура сүйлөөсү эле эмес, жашоосу дагы өзгөрөт экен демек. Жашоосу дагы, жеке жашоосу дагы, анан кийин өзүнүн карьерасы дагы өзгөрөт да. Карьерасы тездейт. Анткени мындай, мен жана башында айтып кеттим го, жетекчиге ачык түшүндүрүш керек, өзүңдүн оюңду айтыш керек. Мисалы үчүн адам 2-3-4 жыл иштеп баштагандан кийин бир ишканадачы, анда уже идеялар пайда боло баштайт. Ал тиги жакты көрөт, бул жакты көрөт, муну мынтип жакшыртсак болот, тигинтип жакшыртсак болот депчи. Бирок ошону жакшыртсак болот деп туруп эле өзүңүздүн ичиңизде сактап жүрө берсеңиз, эч кандай жакшы натыйжаларды сизге бербейт.
жетекчинин көзү ачык эмес да, сиздин эмне идеяңыз бар аны окуп билгендейчи. Ошондуктан эшигин каккылап жетекчиликке барып, саламатсызбы, мен момдай идеяларым бар, могу көйгөйдү момдай кылып чечели келиңиз, мууга момдай кылсак мындан да жакшы эффективдүү, бизге жакшы бир натыйжалар да келет, же соодабыз момчалык болуп өзгөрөт деп мындай жетекчиге ачык, жөнөкөй, жалпак тил менен түшүндүрүп, тартынбай түшүндүргөндө гана жетекчи баалап калат да. Биринчи сиздин идеяңызды текшерип көрөт, экинчи дагы ачык киресиз, ал сизге өзүнүн сырын бөлүшө баштайт. Мисалы үчүн мен момдай кылайын деп атам, сиз кандай дейсиз буга, кандай баа бересиз депчи. Ошентип жетекчи дагы каалайт өзүнүн оң колу же өзүнүн жооптуу отделинде жакшы сүйлөгөн, сөзү орундуу жана профессионал адам болсо депчи. Ошондой адамга өзүнүн эң жооптуу мындай отделин ыйгармак да. Эми сиз айтып калдыңыз да, туура эшикти каккылаш керек деп. Эгерде бизде жашообузда мына ушул жарым сааттан бери айтып аткан көйгөйлөр бар болсо, сиздин эшигиңизди каккылоо үчүн, туура эшикти табуу үчүн биз сизди каяктан табабыз, кантип издешибиз керек, социалдык тармактардан эмнеде издейбиз? Социалдык тармактарда оратор деген сөз эле жазыш керек да. Оратор дегенде эле чыгат биздин баягы жумуш, иш, рабочий баракчабыз, жана менин жеке баракчам, менеджерлер иштеп атышат. Мен кубандырган нерсе Жазгүл, азыр жаштардын көбү өтө тартылып атат да ошо оратордук чеберчиликкечи. Жаштардын көбү канчалык эрте бул процессти баштаса, алар түшүнүштү, ошончолук мага жакшы, жеңил болот өзүмө депчи. Анткени тартынуу, уялууна сабак жок экен да бул жерде. Университетте бербейт бул сабакты, мектепте бербейт, туурабы? Анан ошо тартынчаак, уялчаактыкты алып салуу биздин курста эң биринчи сабактардын бири болот да. Андан кийин баягы психология өтүлөт, адам менен кантип бат тил табыш керек, кантип натыйжага жетиш керек, сүйлөшүүлөрдө кантип ийгиликти жулуп кетиш керек. Ошонун баары уже майда алгоритмдер менен берилет дагы. Анан адам ошону колдоно баштайт да, анан даамын сезет да. Сиз курс деп айтып калдыңыз да, демек сизге биз жеке өзүңүз менен дагы иштешсек болот экен, анан курстарыңызды сатып алсак болот. Курстар онлайн форматта болот. Бул Telegram каналда прямой эфир менен болот да. Баягы жазып коюп, андан кийин берген эмес, прямой эфирге чыгабыз. Ошол жерден суроолор болсо берилет. Ошол жерден диагностика кылабыз, ар бир адамдын проблемасын талкуулайбыз. Эгерде адам ошону көргөнгө үлгүрбөй калса, ал записьте болот. Ошо жабык каналда болот дагы, убактысы болгондо көрүп коет. Оффлайн форматта болсо, жумасына 2 жолу биздин сабакта болот. Вторник, четверг, то есть шейшемби жана бейшемби күндөрү атайын сааттар бар. Биз менеджерлер түшүндүрүп берет, оффлайн форматтагы үзгүлтүксүз иштеп жатат, жакшы натыйжаларды берет. Анан мындай болуп калат да, Жазгүл, Казакстан, Россиядан кайрылышат да, онлайн жакшы биребий натыйжа, мен оффлайн кааладым эле депчи. Азыркы заманда онлайн, оффлайндын айырмасы жок болуп калды. Анткени ошо жерде баягы талкуулайбыз, проблемасын аныктайбыз, дароо диагностика кылабыз, сизге мындай проблема, сиз бул упражнениени аткарышыңыз керек, сиздики болсо бул упражнение болот деп ошо жерден баягы оффлайнда эле талкууланат да. Ошондуктан азыр айырма жок болуп калды. Сизге ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп, мына ушул оратордук чеберчилик боюнча маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Ошо биздин карьерабызда, кесиптик карьерабызда, жашообуздун өзгөрүүсүнө салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Кадырман теле көрүүчү, бүгүн конокто сүйлөө чеберчилиги боюнча эксперт Бактыгүл Абдылдаева бүгүн бизде конокто болду. Эгерде сиз кесибиңизде, кесиптик карьераңызда өсүүнү кааласаңыз, же болбосо кыялыңыздагы жумушту издеп жүрсөңүз, кыялыңыздагы кесиптин ээси боло албай жатсаңыз, тартынсаңыз, уялсаңыз, өз оюңузду башкаларга эркин жеткире албасаңыз, көпчүлүктүн жанында сүйлөй албасаңыз, анда сөзсүз түрдө сүйлөө чеберчилиги боюнча эксперттерге кайрылыңыз. Биз болсо мына ушун менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда 1 саат бою мен Жазгүл Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болдум. Кийинки күнү буйруса эртең дал ушул жерден студиядан сиздер менен амандашканча сак саламатта аман эсен туруңуздар.